эмгек сиңирген артисти Кеңеш Курманалиева Талас районундагы Чатбазар айылында 1936 жылы жарыкка келген. Бала кезинен өнөр дүйнөсүнө кызыгуусу арткан Кеңеш Курманалиева ырчы аткаруучулук жана актёрдук жөндөмү Жалал-Абад театрынан келген таланттардын купулуна толуп, 1955 жылы аталган театрга кабыл алынат. Ал жерде 7 жыл иштеген соң театр жабылууга дуушар болуп, Нарын театрына которулат. Нарын театрында 31 жыл иштеген Курманалиева кыргыз драматургтарынан тартып, Шекспирдин, Гогольдун, Чеховдун жана башка дүйнөлүк классиктердин чыгармаларында башкы каармандарды жаратып, көптөгөн ролдор менен эл алкоосуна алынган. Кеңеш эже, бүгүн мынакей искусствого бир топ жыл кызмат кылдыңыз. 60 жылдан ашуун эмгектенип келдиңиз. 65 жыл ошол. Эми мен бүгүн сиз менен алгач маектеше турган, бере турган суроо, өзүңүздүн бала чагыңыз, ата-энеңиз туурасында бир кеңири айтып берсеңиз да. Мен чоң атам өзү 4 аял алган киши экен. 4 аялдын мен 3-чү аялынан атам мен. 1-чи аялынан дагы Төлө деген чоң атабыз бар болчу, 2-чи аялынан Акмат деген бар болчу. Анын бала чакасы аябай көп да эми барын айтып отурган, бирден айтсам. 3-чү аялынан ошо менин атамдын агасы, анан эжеси. А киши 3 төлө төрөптүр. Менин чоң апам. 4-чү аялдан Кангелди Калыя деген бир кыз бир эркек эле төрөптүр, 4-чү аял. Ошо 4-чүсү менен 3-чүсү аз төрөптүр. 1-чи менен 2-чи аябай көп да. Анан ошо атам өтө, чоң атабыз өтө бая киши экен. 4 аял алыптыр. 4 аялынан улуусу Төлө деген киши. Анын канча бала чакасы, анын канча инилери бар, анын деле кереги жок, ошондой бирден айтайын. Экинчиси аялынан Акмат чоң атам. Атантайып болуп жүрөт, биякта институтта иштейт баласы, жана сүрөтүндө алып койгон. 3-чү аялынан менин атам. Менин чоң апам болгон 2 эркек бир эле кыз төрөптүр. 4-чү аял бир кыз бир эркек эле төрөптүр. Анан ошо менен анан менин атам мындай тыңыракта. Тыңыраак экен да. Оокатка тың, айтканын баарын элпек экен. Ошо мен деле жанагы Анвар деген балам бар, тың ошону эле акылын салып, ошол эле бүтүрөт баарын. Ошондой да. Анан берки аялдардын балдары көрө албай жүргөн го. Анжанга мал айдап барса, атам алып барчу экен. Жигиттер менен айтканын баарын сатып бүтүрүп келчү экен. Баарын ошентип эле жүрчү экен. Анан Совет өкмөтү чыгып калбайбы. Анан көрсө иштеринен, эми ал чоң атам деле ошо тың баласына берет да, өз үйүндө эле жатса. Анан кийин көрө албай жүргөн го. Анан ошо менен анан баа илгелип келип анан ошол менин атама эметиптир, тийиптир. Ошо ушул бийлечи, ушул эме кылчы деп беркиле сурап. Кедергиси тийип. Анан ошенткөндөн кийин анан тиги баягы бирок атам бүт жылкычылар, койчулары бүт жигиттер менен дос экен да. Аябай жакшы экен. Анан алар айтыптыр, ошо бейшенди көп айтып калат эле апам. Башкарма болуптур, сельсовет болуптур, бухгалтер, директор иши кылып, ошо кедейлер бүт болбоду. Анан кийин эч ким деле иштебей эле, жакшынакай эле жүрүшүптүр. Анан ошо тукум тазалап отурат элем дейт апам. Күнү келе инкыдылар келе берет дейт, баягы байларды тазалап алып кетип кармалып. Анан бейшен басып келип айтты дейт, кумакем сак болсунчу. Ушу келген неме менен эле Кангелди көп сүйлөшөт дептир да. Кангелди дегенибиз жана 4-чү аялдын иниси болот да эми. Кали 2 эле төрөгөн. Анан атам байкуш деле ишенчик да. Мен деле ошентмөкмүн да. Мисалы үчүн бүт эле өзүнүн баа жолдошторунун баары чоң болсо, баа
кедейлердин баары чоң болбоду. Анан булар унчукпаса көрмөксөн болуп жүрө берели деги инкудага көрүнбө десе. Анан ойлойт да менин өзүм тукумумга кармап берсин деп ойлойт да. Анан тукум тазалап берип атабарын бейшен басып келди. Ушул эле инкуда көрсө, ой ушул жерде эле жүрөт. Кандай эле силер көрбөйсүңөр, булар жашырып атат. Ой булар көргөн жокпуз деп атат. Дейт келген инкудалар. Ат бери мен көргөндө кандай эле булар көрбөсүн. Булар жашырып сактап атат. Алар менен жакшы. Курманалы ушул жерде эле жүрөт. Ушул жерде жүрөсө сен кармап бербейсиңби? Мен айтсаңар мен кармап берем. Ошо дагы бир иниси бар экен, атын унутуп калдым. Ошо экөө келип, ушулар деле жүрчү дейт. Анан ошо ойлоп тур да. Эми ушулар кармап бербегенден кийин өзүм тукумумга кармап берсин деп ойлоптур. Бир күнү айттым дейт, чай ичип отурганда. Тукум тазалап отурсам бейшен келип жаныма басып келип айтты. Кумакем сак болсунчу, келген инкуду менен эле Кангелди көп сүйлөшөт дептир. Жана 4-нчү аялдын баласы. Анан эчтеке ойлой койчу. Кангелди кантип кармап берсин, мени кармап берсе жөн эле отуруп берем деп коюптур курган киши. Анан 2 күн 3 күн өттү дейт ортосунан. Эртең менен тамак ичип, дагы иниси экөө качып жүрөт дейт. Анан тамак ичип бүтүп, анан чай ичип, биринчи пияла чайды ичип, экинчи пияланы мынтип сунуп атканда эле кирип келди дейт инкуда. Артында Кангелди дейт. Анан ошондон эле айдап кетти дейт. Эми баягы дебейт да, сурабайт. Ошо менен анан мен боюнда экенмин. Тиги Олията деп койчу экен, тиги эмеге барып Жамбылда жатыптыр. Анан мен төрөлүптүрмүн. Өзү неметип калган го. Анан барып келели деп калдым дейт. Ал убакта эми каякта машине дейт. Анан бир абысыным айтып калды дейт. Ай, сен жөө баратасыңар. Дагы дагы баратат дейт. Тамак алып алганбыз дейт. Куржунубуз бар дейт асынган. Анан кийин алда баланы таштап кет. Мен баягы 2 айлык, 1 айлык эле болуп турмун да, 3 айлык ушундай. Муну менен кантип жетесиң? Деп ошонткөнүн Кудай ургандыкы таштап кеткен дейт. Ошону ала келсең, мен көрүп калсам болот эле деп айтты дейт байкуш киши. Ошо атаңа сен гана окшош болдуң деп ошентип калат эле апам байкуш. Анан эле ошо жерде жатты дейт. Бир асыгын өзүм алып барып бердим дейт. Экинчи асыгын салып ийдим дейт. Кабар келген жок дейт. Анан жана байкем келип бул эле байкуш өлүп калмак. Анан кичүүсү экөөнүн тең бою бирдей экен. Асанбек Сүйүпбек экөө бир күндө кетиптир. Асанбек ошондо жок, келген жок. Сүйүпбекти Кудай жалгап, Кудай неметти да. Суу ташыганга киши жок. Боорга жардам берсин. Деп анан ошо жанагы Чат базарда турган Сүйүпбекти боору калып калыптыр да. Адыр келмек эмес да, болбосо согушка салса. Анан эң алды суу ташып жүрүп, анан повар болуп, анан повардан кагаз алып келип, анан 7 ил жүрүп согушта. Согушка кирген жокмун дейт такыр. Анан жүрүп жана Чат базарда шеп повар болуп жүрүп, анан сыяга чыгып картайып, анан өтпөдү жанагы эме деген өзүң билесиң. Ошондо адам айтты дейт, ошо алып келсең болмок деп. Андан эле дайын жок дейт. Эчтеке эме болгон жок дейт. Бир басөлкө салдым дейт. Анан басөлкөнү алдым деп эме келиптир дейт. Мүмкүн өзү айткан эместир, мүмкүн дейт. Анан байкем келип анан келгенден кийин аябай эстебеди. Тегеле жатканы да жок, кагаз да жок экен дейт. Ошо боюнча дайын жок. Ошо мен ойлоп атам эми. Ошо качкандарды деле багыш кыйын да ал убакта. Сразу эле согушка салып ийди да. Жалаң эле атам дейсиң, дагы көп кишилер бар да. Ошо менен атамды көргөн жокмун. Сүрөтү да жок. Апам деле муну кийинки сүрөтү илгери түрчү эмес да. Анан апам эле айтып калат, сен гана окшошсуң. Концоводто байкем жылкы кайтарып жүрүп, анан кой, мен өзүмдүн ишим эле барайынчы болбосо деп анан Чат базарга барып, шеп повар болуп иштеп калды. Анан биз да көчүп бардык. Анан ортосунан кашайып, мен 3-нчү классымда ооруп калбайынбы. Ооруп калып, анан кийин 3-4 жылы
окууга барбай калдым. Мына ушу азыр деле ооруйт ошо бутум. Анан жаман ооруп, анан анда таптар укмуш экен деп ойлойм да азыр. Муну докторго алып барсаң кызың чолок болуп калат. Мына соончогу бияка жабышып турат да. Бу жерде бир мындай бир кысыр, жана сыстоого окшогон эме чыгып турат. Бирок катуу кыпкызыл. Муну мен аяктырам деди. Илгерки таптар сонун болчу. 3 маал 3 чака суу менен түкүрчү жана суу деп. Анан жанагы окубай калганым ошол 3-классты бүтүрүп. Эми окууду бүттүң деп анан баягыдан жакшы болдум да, 2 жылда жакшы болдум сорго. Школго барсам эле килейип эле мен отурган сыйым. Баары менин алдымдагылар 4-5 болуп өтүп кеттир да. Анан балалыгымда чыдап окуп алсам болмок, ошо менен мен окубай калдым. Барып алып ыйлап такыр барбай койдум. Барсам эле мен чоң көрүнөм. Баягы кийинки балдар менен эле неметип калдым. Ошо 3-класста окуп жүргөндө алтын кызды коюп калдык. Эми ал убакта ошондой болчу мугалим. Мектептеги ири. Мектепте. Анан арифметикадан берген бир мугалимибиз бар эле, Сен Курактуу. Эми баягы школдо койду, анан артисттер жокту, эле эл кырылып келип, 2-3 күн койбойбузбу аны. Алтын кызды да бөлөк ойноду. Ошонун энесин ойнодум бир азыраак. Анан мынтип айтты. Ой, сен ушу артист болчу түрүң бар. Жанагы 5 аттап эле 5-класска өткөзүп атат да. Анан эме сенин ролуң жакшы чыкты деди. Ролго деле түшүнбөйм, балакетиң алайын. Анан рол деген эмнеси деп коем. Сен ушу артист болчу түрүң бар. Сенин ролуң жакшы чыкты деп ошентип айтты. Ошондо Сен Курактуу болчу арифметикадан берчү ошо мугалим. Анан мен аны деле түшүнгөн жокмун. Анан дагы баягы эски оорууда балдак менен басып жүрөм. Дагы ооруп калам. Анан үнүм жакшы болчу. Ошо школдо жүргөндө биринчи эле мен турчумун да. Курманалиеваны жас кыла деп эле анда жана энелерге концерт берчү эмес белек, ата энелерге тиги майрам-сайрамдарда. Үнүм жакшы болчу. Анан Чат базардын центринде бир кара мындай радио болчу эмес беле, каңкылдап эле ырдап. Карагайдын башында. Ушу саат 4-төрдө мыскал ырдачу. Анан ошо жерден анда биз ошо байкем жана Ставай кыштып биз көчүп келип калдык. Жана азыркы жанагы жерден жер алды. Анан ага чейин башка бир өкмөттүн үйүндө турдук айдыр. Анан ошо жерге жүгүрүп келем мен. Ошо 4-тө болжолдоп жүгүрүп келем да, анда да саат деле жок да каякта. Ошо кара радиодо мыскал ырдайт 4-тө. Анан кийин Урускага бир күнү жүгүрүп келип Бир куплетин жазасыз. Жок, бир куплет каякта, бир эле сап. Тиги 2 куплетин баштаганда дагы бир сап дагы. Эртеси күнү баягы ошентип отуруп 3 куплет жазып алдым. Анан ошону ырдадым. Ырдап жүрөм, анан Серикчиев Дилдөк деген бир тууганым, Серикчи экинчи аялдан да. Жанагы 4 аялдын экинчи аялдан. Ошонун баласы Дилдөк байкем главный бухгалтер. Ошол жерде айланайын, Осмонкулду да көрдүм, Атайды да көрдүм, кичекейимде, тиги Алымкулду, баарын көрдүм да. Анан ошолордукуна келет. Кийин жанагы Айталы Ашыралиев дагы, өстү дагы ошол жактан. Эми Мидинди көргөн жокмун, эмени Райканды ошол жерден көрдүм. Анан мени чакыртыптыр, ошо карындашым жакшы ырдайт. Ошол артист болом деп эле. Анан мен тартынча эмесмин да, үйдөн деле мынтип артист болуп эле ырдай берчүмүн да. Алардыкына көп барчумун, себеби көп барганы артисттер көп келет үйүнө. Ошо бухгалтердики деп ошону эметет да. Ошону чакыртып, биз Чат базарда турабыз да жана жерде. Анан кийин эле келсем эле баары отурушуптур. Анан кел мына мен жакшы ырдаган карындашым ушу ырдатып көрүңүз эже деп эле мыскалга ошентип калды. Тартылмай жок, шаңдаңдап. Анан ырдап кирсем, баягы мыскалдын жасып жүрүп, бир куплет, жанагы бир ырын 3 куплет болчу, ошону аябай жаттап алдым да. Ону менен немеси менен ырдап бердим.
Эми менимче оозтору ачылып эле калгандай болду да. Мактанат экен. Ой, садага кетейин, мен сени окутчу кылып алам. Сени окутчу кылып алам. Мындан жакшы турбайбы үнүң. Бирок сен кичине чоңой, 10 классты бүтүр. Эми окуйлайк мындан окуйбайм, таштадым деп кантип айтайын, чыккан жокмун. Азыр кичекей экенсиң, 10 классты бүтүр. Эми жашмында жана 5-6 деле эми окуйм. Мен сени окутчу кылып алам. Жанына отургузуп койду. Ырайкан аракты коюп, жинди сууну жасып жүргөн киши экен, эси экен. Кичине оосу башы кичине шайып, мурабдан жакшы экен. Экөөнүн ортосунда отурдум. Не бир уйкум келсе чайланайын. Баягылар таң атканча ырдашты айланайын. Таң атканча мен да какыйып, баягы артист болгон сүйүнүп алабыз дейбиз да.